Иә, ой кетіресің. Азыр келген. Бұны аялмай өріп қоймыз, анын үтілері. Динарайым, Динара Шимовна, жооп берип коесузбу? Динарайым, уруксат мүнөткө. Мен таныштарым берген ошол. Белекке берди. Жок, берек эмес, жөн айдап турдапчы. Кызматтык унаа берүүнү колдойсузбу, берсе аласызбы сиз? Эми эл катар берсе андан кийин албайм деш болбойдубу? Мен албайм. Мен өзім алған емеспен, бұны мага берек кылдырчы. Жакшы досторуңуз бар турбайбы? Ушундай унааңыз бар экен го, кызматтык унаанын эмне кереги бар? Эми негизинде мага эмес деле жок, өз машинам бар. Мурда 570 эле жүрбөдүңүз беле? Эми аны сатып жибердим. Кызматтык унаа келгенден кийинби? Жок, тамаша. Унааңыз болсо деле алып бердиңизби? Берди да алдым да. Биз кызматтабыз да, кызматтык унаа баарында бар да. Качан берет экен? Мен азыр жогорку кеңештин унаа токтотуучу жайында турам. Артымда турган жол тандабастар, кымбат баалуу унаалар менен азыр эле жогорку кеңештин депутаттары келип жатат. Алар депутаттар жакында эле өздөрүнө кызматтык унаа алуу жөнүндө укук алышып, регламентке өзгөртүү киргизүүгө камдып жатышат. Буну алар өзүнө муктаждык жаралганы менен түшүндүрүүдө. Анткени кээ бир депутаттардын унаалары жок, кызматтык унаага муктаж деп жөө келтирүүдө. Азыр биз ушул жерден жогорку кеңештин депутаттары чын эле кызматтык унаага муктажбы? Учурда кандай унаалар менен жүрөт? Көрүп, өздөрүнөн сурап көрөлү деп чечтик. Кызматтык унаалар боюнча сурайын дедик эле. Сиз колдойсузбу ошону? Муктаждык барбы депутаттарда? Эми жеке мен өзүм жөнүндө айтсам, менде муктаждык жок. Өзүңөр көрдүңөр, машинам бар. Жок, өзүмдүкү эмес. Эми бул бир менин тааныштарым берген ошол. Белекке бердиби? Жок, берек эмес, жөн айдап турдапчы. Өзүңүздүн унааңыз барбы? Өзүмдүн унаам бар, ооба, ал болсо азыр мен балдарымды садикке жеткизип, ошондой кылып Toyota Corolla 2022 жылда. Бул болсо ошол тааныштарымдыкы берип турду эле, эмне дегенде ошол бир аз азыр өзүмдүн машинам занят болот да. А так мен муктаж эмесмин. Мага кереги деле жок, мен албайм деле разымын. Бул унаа өзүңүздүкү? Канчага алдыңыз эле? 100 миң доллар тегерек. $1000. Кызматтык унаа берүүнү колдойсузбу, берсе аласызбы сиз? Өзүңүздөр колдодуңуздар го депутаттарга кызматтык унаа бериш керек деген. Артчыл жооп берейинчи. Сизге муктаждык барбы сизге? Ошого эле жооп берип коесуз. Динарайым, Динара Шимовна, жооп берип коесузбу? Динарайым, уруксат мүнөткө. Тилекке каршы монтип азыр эле аркы тараптан келип токтобой бул жака келди эле. Бул жака келсек кайра унаасына түшүп кетип калды. Эми кызыктай айдоочусу кайсы суроону берейин дедиңер эле деп кызыгып сурап калды. Азыр эми аркы тарабына барып көрөлүчү. Саламатсызбы? Биз унаа, кызматтык унаа боюнча сурайын дедик эле. Сиз колдойсузбу кызматтык унаа берүүнү депутаттарга? Колдойм. Азыркы келген унаа өзүңүздүкү? Баасы канча? Басында эми базарда канча турат экенин билбейт. Өзүңүз канчага алгансыз? Мен өзүм алган эмесмин, буну мага берек кылдырчы. Жакшы досторуңуз бар турбайбы? Бунун муктаждык барбы сизге кызматтык унаа алганга? Жалпы депутаттар кандай чечсе ошондой болот. Берсе аласызбы сиз? Алам. Берсе аласызбы? Берсеби? Алабыз. Азыркы унаа өзүңүздүкү? Мындай. Азыр кайдап келген унааңыз? Рассрочкага алгам. Канчага? Төлөп атабыз. Ай сайын. Айына канча төлөйсүз? Айына канча төлөйсүз? Айына? 300-400 доллар. Муктаждык барбы анда сизге унаа алганга? Өзүңүздө бар турбайбы унааңыз? Биз кызматтабыз да, кызматтык унаа баарында бар да.
Жок, Бар сиздер өзүңүздөр да бар да. кабыл Жок, албадыңыздар. вообще мамлекеттик кызматтарда барбы? Муктаждык болгон үчүн кабыл алып атпайбыз деп атпайбыз унаас докторго. Берсе алабыз да эми. Унаңыз жокпу өзүңүздүн? Азыркы Унан унаа ба? өзүңүздүкү? Өзүнүкү. Баасы канча турат? Азыр бир 25тен 30га чейин. А ушундай унаңыз бар экен го, кызматтык унаанын эмне кереги бар? Эми өзү башка мамлекеттерде деле берилет да. Анан ошондой шартта берип атса керек эми. Эми башка мамлекеттин депутаттары баягы коомдук транспортто жүргөн депутаттары деле бар да. Эми буну мен жеке өзүм алган жокмун, Минсекте мамлекетке эле калат да. Мына азыр эле убакыт калбады, 1,5 жыл кожомо. Эми бул сиздер ошол регламент кабыл алуу менен кийинки чакырылышка деле жол ачтыңыздар да. Ошол акчаны башка бир социалдык маселелер жумшаса болбойт беле? Эми алар деле жасалып атат, буюрса эми жакшы ниет кылсак баардык нерсе жакшы ойдо болуш керек деп ойлойм. Демек бизде акча ашкан үчүн анан сиздерге Жок, мен алып берип атыптыр да. ашты деп айтпайм, ар бир нерсенин өзүмүз ченеми бар. Эми мен шарт болгон жакшы да өзү. Ар бир эми кээ бир учурларда алыска чыгып калганда бул машина бара албаган жерлер болуп калат. Ошондой учурларда балким жардам берет. Кызматтыгынан алсаңыз бул машинаңызды эмне кыласыз? Бул машинам деле иштетем. Экөөнү айдап жүрө бересизби? Ооба. Рахмат. Кызматтык унаалар боюнча сурайлы дедиңиз. Сиз алдыңыз беле? Ооба, бизге аялдарга деген башында эле берген да. Өзүңүздүн унаңыз жокпу? Өзүмдүн унам жок, буйруса алам. Мурда 570 жүрбөдүңүз беле? Эми аны сатып жибердим да. Кызматтык унаа келгенден кийинби? Жок, тамаша. Саткан жокмун, ал инимдики. Бир туугандарымдын көп айдап калам деген бир передачам да бар. Силерге жооп бергем. Жаңы унаа алгандан кийин кызматтык унааны тапшырасызбы же тапшырбайсызбы? Өзүм сатып алгандабы? Алам деп атпайсызбы? Албетте тапшырам. Качан алууну пландап атасыз? Билбейм, акчам топтоло берсин. Депутаттык баянаа менен топтосо болобу экен унаага? Жок, жетпейт. Анткени регионго барасың, бала чакаң бар, ата энең бар. Андан кийин биздин жол кире өзүбүздөн, бензин өзүбүздөн, ремонт өзүбүздөн. Жок, жетпейт. Бирок Кудайга шүгүр десем, жеткизсем болот. Бирок автобуска түшүп көрдүңүз беле? Бизде мындай жөнөкөй адамдар. Мен постоянно автобуста жүрөм. Азыр эртең менен келем, машинаны коем, анан жумуштан бүткөндөн кийин машинаны үйгө коюп койгондон кийин автобуска отурам. Либо жөө басып барам. Кайсы автобустарга отурасыз? Көбүнчө Восток 5тен Цумга чейинки автобустарга отурам, анткени ата энем ошол жакта жашагандыктан отуруп алам. Кайсы автобустар каттайт ошол жакта? Кеде отуруп алам. Кайсы 54-кө отурам. 54. Рахмат. 54 жаңы машина. 54-үнчү автобустан Айгүл Айдарованы көрүп калышыңыздар мүмкүн. Эгер суроолоруңуздар, көйгөйлүү маселелериңиздер болсо, ошол жерде кайрылып калса болот экен да демек шайлоочуларыңыз. Рахмат. Рахмат. Азыр мен неме жетишпей атмын. Onu башталат. Я, ой кетиресиз. Азыр келген уна өзүңүз. Өзүмдүкү ана эмне бирөө баазын силер бергиле да мен каяктан билем. Эми сиз сатып алганды билесиз да. Эми мынакей карасаң саатты. Мына кечиктин жолдун баары 12 өтпөт уят болот. Азыр мен чыгып туруп жооп бербеймби? Берсе аласызбы кызматтык унаа? Көрөйүнчү мен ошону да ойлой элекмин да чынында. Жакшы унаа берсе аласызбы же кандай? Жок, байкайм да элдерге кандай болот экен. Кызматтык унаа бары бар, жогу бар. Сизде жеке өзүңүздө унаа бар экен, кызматтык унаа берсе аласызбы? Жооп бериңиз. Кызматтык унаа берсе буну аялыма берип коем, өзүм аны минип жүрө берем. Негизи Мен 5 балам бар. 5 балам бирөөсүнө берип коем. Болобу ошондой? Демек кызматтык унаа болот, алгыңыз келет экен. Негизи мага керек эмес болсо, башка депутаттарга керек да. Балким колунда барлар бар, колунда жоктор бар. Сиздин колуңузда барлардын катарына киресизби? Жоктордунбу? Мен ортолорго кирем, машинам бар, айылда үйүм бар, апам бар, бир туугандарым бар, балдарым бар. Рахмат. Бул унааңыз боюнча деле өзүңүздүкү канчадан бери айдайсыз? Өзүмдүкү. Өзүмдүн ушул Россиядан келгенден кийин машинам бар эле. Ошону Баасы канча? Буну бир 95ке алмаштырдым мурунку машинамычы. $15,000 экен да? Жок. $95,000 алмаштырдым мурунку машинамды берип.
Üstüne bir 30 bin koşturup aldım. Бул кызматтык унаа берилет деп атпайбы? Ошону колдойсузбу сиз? Эми Депутаттарга. негизинде мага эмес деле жок, өз машинам бар. Тем более 1 жыл убактыбыз калды. Берсе аласызбы кызматтык унаа? Эми мага айтып атпайбы, кереги деле жок да, мындай чын айтыш керек. Муктаж депутаттар көппү ушул унаага? Эми региондордон келген машинасы жок депутаттар бар да. Сиз эми депутаттар аралап көрүп жүрсөңүз керек. Мындай көбүнүн эле канча пайызынын унаасы жок өзүнүн? Жөө жүрөбү? Коомдук транспортто жүрөбү? Жок, мен андайды билбейт экенмин жөө жүргөнүн. Эми мындай машинасы жокторду билем да, анча региондордон келип райондордо иштеп келген жөнөкөй кызматкерлер бар, эме депутаттар бар. Кызматтык унаа боюнча качан алдыңыз эле кызматтык унааны? Канча болду? Билбей калдым. Негизи муктаждык бар беле алганга сизде? Унааңыз жокпу өзүңүздүн? Менин унам бар. Унааңыз болсо деле ала бердиңизби? Берди да алдым да. Берсе ала бересиздер, муктаждык жок болсо деле. Биз кызматтык унаа боюнча сурайын дедик эле. Сизге берсе аласызбы? Мен ошол күнү эмеде жок болчу элем. Жок, негизи колдойсузбу кызматтык унаа берүүнү депутаттарга? Мен өзүм машинам бар, мен сураган жокмун. Албайсызбы берсе? Биз келгенден бери айтылып атат, беребиз деп, бирок алган жокпуз. Президент бир жолу баш тартты, артка кайтарбады беле, акча жок деп кызматтык унаа алып берген. Анан кайра экинчи ирет киргизип кечегиде кабыл алдыңыздар да мыйзамда. Анан ошону кандай карайсыз? Неге эле муктаждык көппү депутаттарда? Муктаждык жок, бардык мамлекетте берип келген да, мурда да берген. Мурдагы кайра калыбына келтиребиз деп атат го. Бирок мен ачыгын айтайын, мына 4 жыл болуп атат, келгенде беребиз деп, бирок берген жок. Мурда берип келгенде бардык мамлекетте депутаттар Берсе аласыз анда. Эми берсе мен унам бар. Эми эл катар берсе андан кийин албайм деш болбойт го. Бирок мен муктаж эмесмин унаагачы. Бул кызматтык унаа боюнча сурайын дедик эле. Сиз аласызбы берсе? Мен албайм. Албайсыз. Бирок колдодуңуз да ошол каралып атканда. Бүгүн бир жаңылык бар, мен айтам. Кандай жаңылык? Өзүм айтам. Мени мындай популист болуп атат деп ойлооңуздар, мени мындай ачык болуп атат деп ойлооңуздар. Мен азыр келет шактагы азыр эшикте туруп дагы мындай независимый эксперттер дагы журналисттер да чыгып алып биздин кызматтык унаалардын акчасын сурап атат. Аласызбы албайсызбы деген айтып атат. Элдеги кайчы пикирлер өтө көп болуп атат. Ошондуктан мен туура көрдүм, мен албайм деп. Мени ушул мага деген кызматтык унаанын ордуна айыл өкмөттөргө берели, менин округумдагы же болбосо бир социальный объекттерге берели. Анан эгер туура көрсөңүздөр, мен баарда чыгып кетем. Ушу 1,5 жыл убактыбыз калыптыр. Ушу жаманатты болуп ушул кызматтык унааны албай эле калды. Рахмат чоң. Сизге берсе аласызбы? Качан берет экен? Сиздер кабыл албадыңыздарбы уруксат бере турган кызматтык унааларга бере турган? Мындайда жашоо тартипте мыйзамчылыкта мындай деген сөз бар. Укук алуу ал сөзсүз эле колдонууга жатпайт. Ал биз кызматтык унаа алганга укук гана алышыбыз мүмкүн. Ушу укук берилди да. Укук берилди. Аны колдонобу, колдонбойбу? Ал биринчиден ушу жогорку кеңештин жалпы чечими, экинчиден мага жеке кайрылуудасын аласың албайсың. Ал менин укугум. Ушуну сурап атса, аласызбы, албайсызбы берсе? Берсе көрөбүз, биринчи берсинчи. Азыркы келген унаа өзүңүздүкү? Ооба. Бул Мерседес деген унаа. 20-жылкы. Ушундай кымбат унааларды айдаган депутаттар кызматтык унаага муктаж беле? Мындай да. Ал бул муктаждыктан келип жатпайт. Депутат деген бул элдин өкүлү, элдин үнү. Ал шайлоочуларга жолугат, иши менен башка жакка барат, келет. Ошондо эмнеге мына кызматтык унааны минбеш керек адамдар. 2015-жылы өздөрү эле кайра баш тартышпады беле ушуга? Мындай да, бизде популизм деген түшүнүк өтө жайылып кеткен да, элеман. Анан кийин өзүң билесиң, баягы шайлоочулардын, жолку элдин сүймөңчүлүгүнө ээ болуп, ал кызматтык унаадан гана эмес, помощнигинен баш тартышкан. Ойлосоң кайсы депутат помощниги жок, же болбосо кеңешчиси жок иштейт. Депутат деген бирден эле жардамчы калганда. Ооба, жардамчы. Ал жардамчы дегениң ал сага кеңешчи эмес.
кеңеш бере турган адам бир жардамчысы калган, бир консультантынан баштатышкан да. ошол туура эмес да. Жардамчысын алып калып туруп консультанттан баштаткан. Башка өлкөлөрдү кара. Депутаттарда ар бир депутатта бир 5тен помощник, 5тен консультант, 2ден машинеси бар. Кыргызстан кичине биз популизмге өтүп кеткенбиз да, өзүбүз жакшы көрүнөбүз деп туруп өзүбүз түшүнбөгөн нерсени кылып алабыз. Андан кийин туятаң ошону туура эмес кылып алыппыз деп туруп оңдоп жүрөбүз. Мен мисалы үчүн каалабай коюшум мүмкүн, мисалы үчүн. Бирок каалашы мүмкүн. Берсин, анан көрөбүз эле, мана ошондо мага келет, Элмира Акиш алдыңбы машинени же албадыңбы дегенде мен айтам. Эми кызматтык унаа албетте муртатка жаралат. Анткени эми депутаттар өздөрүнүн иштерин алып барыш керек. Кез-кезде жалаң эле шаардын ичинде эмес, сыртка чыгууга аргасыз калат. Өздөрү бир өтө чоң унааларда жүрүшөт го депутаттар. Эми ал бир депутаттын өзүнүн эмеси да. Ошондой чоң унаалары менен жүргөн депутаттарга кызматтык унаа берүүнүн канчалык зарылчылыгы бар? Аны билбейт экенмин, анан ошол кимдин кандай өзүнүн унаасы бар, ошолорго сураш керек. Өзүңүз аласызбы? Мен өзүм кызматтык унаам бар. Мен эми вице-спикер катары берилген болчу, эч кимдин алган эмес, убагында колдонуп атам. Кызматтык унаа берүүнү колдойсузбу? Кызматтык унаа берүүнү депутаттарга колдойсузбу? Кайсы кызмат? Депутаттарга кызматтык унаа берилет деп атпайбы? Билбейт экенмин, мен кече күнү учуп келдим. Иш сапарымда болдум. Ал негизи колдойсузбу кызматтык унаа берүүнү депутаттарга? Мен жаңы келген депутатмын, мага 1,5 ай эле болду, ошон үчүн жакында эле алдым. Өзүңүздүн унааңыз жок беле? Өзүмдүн унаам жок. Рахмат. Саламатсызбы? Кандай кызматтык унаа боюнча сиз аласызбы берсе? Билбейм, шарт карайбыз да. Унааңыз бар экен го, бирок бар. Дагы берсе ала бересизби? Жок, кандай условиясы экенин билбейм да. Условия кандай каралды өткөндө жабык жыйында? Каралган жок, ошо түшүндүрүп айткан жок да бизгечи. Азыркы унааңыздын баасы канча? Менин унаамбы? 40 миңби ошондой да. Саламатсызбы, Нилүфар айым? Жакшысызбы? Биз кызматтык унаалар боюнча сурап жүрдүк эле. Бул өзүңүздүкү же кызматтык унаабы? Кызматтык унаа бул. Берилген, Ооба, айымдарга берилген. Негизи сиздерге айымдар муктаж беле ушул кызматтык Айымдар унаага? муктаж, ооба. Көпчүлүк айымдардын өздүк унаасы жок. Жеке мен башка айымдарга жооп бере албайм. Өзүм айтсам, мен чынында унаам жок. Ошол мамлекеттин унаасы менен жүрөм. Буга чейин 2015-жылы Жогорку Кеңеш чечим кабыл алып, унаалардан аткарылган. Анда ошондо атайын мыйзам кабыл алган. Мыйзам алкагында бир гана биздин жана коллегабыз Дастан Бекешевге уруксат берилген. Андан соң билесиздер, ошо биздин айымдар жүрө баштаган. Бирок мындайча айтканда, чын айтканда, мыйзамсыз жүрүп баштаган да. Себеби биздин мыйзамга өзгөртүү кирген эмес элек. Азыр эми өзгөртүү киргизип, айымдарга жүргөнгө, эми жалаң эле аялдар жүрсүн, эркектер жүрсүн дей албайсың да. Жалпы эле уруксат берип койдулар. Ал эми ким айдайт, ким жүргөт? Мен ойлойм аны төрага сөз түрдө чечет.